Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызда жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе биз бүгүнкү сабакта геометриялык дагы бир фигура тууралуу үйрөнөөрдөн мурда алгач мен силерге бир нече геометриялык фигураларды көрсөтүп көрөйүн. Андемесе экранга жакшылап көңүл бургула. Мынакей геометриялык фигуралардан силер бир нече фигураларды көрүп жатасыңар. Биринчи силер көрүп турган фигура бул 4 бурчтук, кийинкиси 3 бурчтук. Бул болсо 5 бурчтук. Бул 7 бурчтук. Бул 6 бурчтук. Балдар, байкагылачы, мен эмнелерине карата ушул фигуралардын атын атап жатам. 4 бурчтук, 6 бурчтук, 3 бурчтук, 5 бурчтук жана 7 бурчтук деп атадым. Демек өзүңөр байкагандай, силер көрүп турган фигуранын жактарынын санына карата айттык. Жактары 4 болсо 4 кесиндиден түзүлсө 4 бурчтук дедик, жана башка. Бирок мен бул фигуралардын ичинен бүгүн бир гана фигура тууралуу силер менен сүйлөшөмүн. Ал кайсы фигура десеңер, мынакей мен ошол фигураны көрсөтөйүн. Көрдүңөрбү? Демек биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы ушул фигурага арналат. Башкача айтканда сабактын темасын дептериңерге жазып алгыла. 3 бурчтуктар жана алардын түрлөрү. Кайталайм. 3 бурчтуктар жана алардын түрлөрү. Урматтуу окуучулар, экранда теманын астында бир нече сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Алар силерге 3 бурчтуктун элестерин берип турат. Демек, башкача айтканда биз предметти окуп үйрөнүп жатканда, ар бир үйрөнүлүп жаткан фигура силердин жашооңордо кездешет. Ошондуктан ошол фигураны жашоодо колдонуш үчүн башкача айтканда геометриялык формадагы нерселерди, буюмдарды жасайсыңар. Ал гана эмес, тамактар да жасалышы мүмкүн ошол формага ылайыкталып. Ошондуктан ар бир фигураны үйрөнүп жатканда анын касиеттерин, анын негизги элементтерин билгенге аракет кылгыла. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта силер менен 3 бурчтуктун түрлөрү менен таанышабыз, анын негизги сызыктары менен таанышабыз. Башкача айтканда, ушул 3 бурчтукка тиешелүү бир нече негизги маалыматтарды алганга аракет кылгыла. Келгиле, анда эмесе ушул 3 бурчтук тууралуу тарыхый бир маалыматтарга токтолуп көрөйүн. Оң жагында экрандын жазылган тарыхый маалыматтардан алынган бир элести көрүп турасыңар. Башкача айтканда китептин бир бети. Арифметика жана геометрия боюнча байыркы Египеттин окуу колдонмосу жазылган Ахмести математикалык папирусунда 3 бурчтуктун чиймелери тартылган деген жазуу бар. Тарыхый маалыматта мынакей элементтерин силерге көрсөтөйүнчү. Көрдүңөрбү? Ушул Ахмести математикалык папирусунда 3 бурчтуктун чиймелери тартылган экен. Демек бул эмнени билдирет? Бул фигура менен байыркы Египеттер пайдаланып, колдонуп жүргөндүгү билинип турат. Эми балдар, ушул 3 бурчтуктун аныктамасын айтайын. Мен тегиздиктен бир чекит белгиледим. Аны А деп белгилейин. Экинчи чекитте Б деп белгилейин. Үчүнчүнү С деп белгилейин. Өзүңөр байкагандай, мен тегиздиктин бетинен латындын 3 чекитин белгилеп, 3 тамга менен белгилеп жазып койдум. Ушуларды эми 2-2ден туташтырайын. Мынакей. Көрдүңөрбү? Мен силерге жогоруда айтып бере турган фигураны түздүм. Башкача айтканда 3 бурчтукту түздүм. Анда 3 бурчтуктун аныктамасы менен тааныштырайын. Бир түз сызыкта жатпаган 3 чекиттен жана аларды 2-2ден туташтыруучу 3 кесиндиден түзүлгөн фигура 3 бурчтук деп аталат. Мен 3 бурчтуктун аныктамасын дагы бир жолу кайталап өтөйүн, жакшылап эстеп тургула. Бир түз сызыкта жатпаган 3 чекиттен жана аларды 2-2ден туташтыруучу 3 кесиндиден түзүлгөн фигура 3 бурчтук деп аталат. Балдар, ушул жерде бир суроо туулат. Эгерде 3 чекит бир түз сызыкта жатып калсачы? Азыр мен аныктамада айттым. Бир түз сызыкта жатпаган 3 чекиттен жана аларды 2-2ден туташтыруучу 3 кесиндиден түзүлгөн фигура дедим. Силерде ой туулушу мүмкүн. 3 чекит бир түз сызыкта жатып калсачы деп. Анда өзүңөр элестетип көргүлөчү. Эгерде 3 чекит бир түз сызыкта жатып калса, анда 3 бурчтук эмес, сынык сызыктар, башкача айтканда кесиндилерден эле түзүлүп калмак, туурабы? 3 бурчтук түзүлмөк эмес. Демек 3 бурчтук болуш үчүн сөзсүз бир түз сызыкта жатпаган 3 чекитти алышыңар керек экен. Келгиле, эми андан ары ушул 3 бурчтук тууралуу белгини кайсыл окумушту киргизгендигин атап өтөйүн. Герон Александрийский байыркы грек математиги 3 бурчтуктун кыскача жазуусун киргизген, же белгиленишин, мынакей.
үч бурчтук деп жазбастан силер көрүп турган эле белгини колдонуп жазууга боло тургандыгын ушул окумуштуу сунуш кылган. Мына силер көрүп турган үч бурчтукту А, Б, С үч бурчтугу деген жазууну силер көрүп турган геометриялык тилде жазып алсак болот. Же ушул эле үч бурчтукту Б, С, А үч бурчтугу десе да болот. Же С, А, Б десе да болот. Байкадыңарбы? Кайталайм. Бир эле үч бурчтукту үч түрлүү жазууга да, окууга да болот. Айрым учурда силерди бир эле адамды ар түрдүү ат менен эркелетип атайсыңар го, бирок бир эле адамсыңар. Ошол сыяктуу үч бурчтукту деле үч башка түрлүү атап айтууга болот. Мисалы үчүн А, Б, С үч бурчтугу, Б, С, А үч бурчтугу, же С, А, Б үч бурчтугу десеңер болот. Көрдүңөрбү? Үч бурчтук деген сөздүн кыскача геометриялык тилде жазылышын Герон Александрийский киргизген. Эми балдар, үч бурчтуктун элесин берүүчү силер бир музыкалык аспапты көрүп турасыңар. Жашоодо колдонгон бул аспап музыкалык урма аспап болуп эсептелет. Бул 18 кылымдын аягынан баштап симфониялык оркестрдин негизги инструменттеринин бири болуп калган. Көрдүңөрбү? Үч бурчтуктун элесин берүүчү музыкалык урма аспап бар. Башкача айтканда биз бүгүнкү үйрөнүп жаткан үч бурчтук тууралуу элести геометриялык фигурадан башка да нерселерде, буюмдарда да көрсөк болот экен. Ал гана эмес, кар бүртүкчөсүнөн да көрсөк болот экен. Кантип? Мен азыр көрсөтөйүн, байкагылачы. Мына кар жаап аткан мезгилди элестеткилечи. Кар жаап атат го, ушул кардын бүртүкчөлөрүнүн мына үч бурчтук формасын берээрин байкап тургула. Мынакей. Ушул анимациянын жардамы менен көрдүңөрбү? Бир нече үч бурчтуктардын айкалышынан түзүлүп атат мынакей. Ушул бир нече үч бурчтуктардын айкалышы кар бүртүкчөсүнүн элесин берет экен. Демек, биз бүгүнкү үйрөнүп жаткан фигура жашообуздун көп жеринде кездешеринин мисалын көрдүңөр. Эми балдар, мынакей силерге мен жогоруда үйрөнүп жаткан үч бурчтуктан бирди көрсөтүп жатам. Аларды латындын баш тамгалары менен белгилейин. Эми бул кайсы үч бурчтук деп айта турган болсок, атын жазалык. Үч бурчтук А, Б, С. А, Б жана С чекиттери үч бурчтуктун чокулары болуп эсептелет. Кайталайм. А, Б жана С чекиттери үч бурчтуктун чокулары болуп эсептелет. Ошондой эле мына мен күйгүзүп көрсөттүм. Көрүңөр, чекиттер бул чокулар болуп эсептелди. Үч бурчтуктун өзүнүн негизги элементтери бар. Алар кайсылар? Үч бурчтуктун негизги элементтери жактары, жактары эмнелер? Жана бурчтары. Кана жактарын жазып көрөлүчү. Силер өзүңөр байкадыңарбы? Үч бурчтуктун жактары үчөө. Алар кайсылар болду экен? Мынакей А, Б, Б, С жана А, С кесиндилери. Кайталайм. Үч бурчтуктун негизги элементтери жактары жана бурчтары болуп эсептелет. Үч бурчтуктун жактары кесиндилер. А, Б кесиндиси, Б, С кесиндиси, А, С кесиндиси. Ушул үч кесинди үч бурчтуктун жактары болуп эсептелет. Кесиндилерди сөзсүз эле латындын эки баш тамгасы менен эмес балдар, латындын бир кичине тамгасы менен белгилесе да болот. Байкадыңарбы? Мына мен Б, С жагын кичине А тамгасы менен белгиледим. А, Б жагын кичине С тамгасы менен белгиледим. Ал эми А, С жагын кичине Б тамгасы менен белгиледим. Мынакей, мен үчөөнү белгилеп койдум. Мындан силер үч бурчтуктун жактарын сөзсүз эле эки латындын баш тамгасы эмес, латындын бир тамгасы менен белгилесе дагы кичине тамгасы менен боло тургандыгын көрдүңөр. Эми бурчтарын жазайын. Бурчтун белгиленишин силер 5-класстан бери эле таанышып келесиңер. Бурч А, Б, С. Бурч Б, А, С. Бурч Б, С, А. Же ушул бурчтарды мына грек тамгалары менен белгилеп койгонго да болот. Альфа бурчу, бета бурчу, гамма бурчу. Мынакей балдар, мен экранда силерге үч бурчтуктун жактарын кантип белгилейт жана бурчтарын кантип белгилээрин көрсөттүм. Үч бурчтуктун жактарын демек латындын экиден баш тамгасы менен белгилесек болот, же латындын бир кичине тамгалары менен белгилесек да болот. Бурчтарды латындын 3 баш тамгасы менен белгилесеңер болот, же гректин 1 тамгасы менен белгилесеңер да болот. Ушул жерде эскертүүчү нерсе, бурчту латындын 1 эле баш тамгасы менен белгилесеңер да болот. А бурчу, Б бурчу, С бурчу десеңер деле болот. Эми балдар, ушул жерде жыйынтыктайлык. Үч бурчтуктун канча негизги элементи бар экен?
үч бурчтуктун 6 негизги элементи бар экен. Билесиңерби балдар? Айрым учурда окуучулар адашып үч бурчтуктун 9 элементи бар деп коюшат. 3 чокусу, 3 жагы жана 3 бурчу деп. Бул адашкандык болуп эсептелет. 3 бурчтуктун 6 эле элементи бар. 3 жагы бар жана 3 бурчу бар. Чокулары элементке кирбейт. Чокулары чекиттер. Түшүндүңөрбү? 3 бурчтуктун негизги 6 элементи бар. Жактары жана бурчтары. Жактары кесиндилер экен. Келгиле эми андан ары ушул 3 бурчтуктун түрлөрү менен таанышалык. Мына экранда силер 3 бурчтуктун 3 түрүнүн чиймесин көрүп турасыңар. Биринчисинде 3 бурчтуктун 2 жагы барабар экен. Эгерде берилген 3 бурчтуктун 2 жагы барабар болсо, анда бул тең капталдуу 3 бурчтук деп аталат. Кайталайм. Эгерде 3 бурчтуктун 2 жагы барабар болсо, бул тең капталдуу 3 бурчтук деп аталат. Эгерде 3 бурчтуктун 3 жагы барабар болсо, балдар, анда бул тең жактуу 3 бурчтук деп аталат. Кайталайм. Эгерде бир 3 бурчтуктун 2 эле жагы барабар болсо, бул тең капталдуу 3 бурчтук деп аталат. Эгерде 3 бурчтуктун 3 жагы барабар болсо, бул тең жактуу 3 бурчтук деп аталат. Эгерде 3 бурчтуктун 3 жагынын узундуктары ар түрдүү болсо, анда бул түрдүү жактуу 3 бурчтук деп аталат. Мына үчөө барабар эмес. Жакшылап көңүл бурабыз. 3 бурчтук жактарына карата 3кө бөлүнөт. Тең капталдуу, тең жактуу, түрдүү жактуу деп. Тең капталдууда каалаган 2 эле жагы барабар болот. Тең жактууда 3 жагы барабар болот. А түрдүү жактууда 3 жагынын узундуктары 3 башка болот, ар түрдүү болот. Көрдүңөрбү? Силер чиймеде байкап тургандай балдар, барабар жактарды таякчалар менен белгилейбиз. Биринчи 3 бурчтукта 2 таякчаны көрүп турасыңар. Демек бул 2 жагы барабар дегенди көрсөтөт. А экинчи сүрөттө 3 таякчаны көрүп турасыңар, 3 жагынын барабар экенин көрүп турасыңар. А үчүнчү сүрөттө бирөө 1 таякча, бирөө 2 таякча, бирөө 3 таякча, демек жактары 3 башка узундукта дегенди билдирет. Эми балдар, силерге суроо берейин. Кана, ойлонуп туруп, ушул чиймени пайдаланып, берилген шартындагы маалыматтарга таянып, FC деген кесиндинин узундугун таап көргүлөчү. Кайталайм. Силерге 3 бурчтук FCN берилди. Ушул 3 бурчтуктун периметри 36 сантиметр экен. FN жагы 6 сантиметр болсо, FC'нин узундугун тапкыла. Кана убакыт кетти, ойлонуп көргүлөчү. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылдым. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, жообунун номерин дептериңерге жазып алгыла. 3 бурчтуктун периметри белгилүү 36. Бир FN деген жагы белгилүү. Силер FC жагын табасыңар. А чиймеде бул 3 бурчтук тең капталдуу экендиги көрүнүп турат. Байкадыңарбы? Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Периметрин табыш үчүн 3 жагынын узундуктарынын суммасын тапмакпыз. Мына 2 жагы барабар болуп атпайбы? Ошол жактарын мен X менен белгилейин. FC менен NC кесиндиси X болсун дейли. Анда ордуна койсок, периметрдин ордуна 36-ны койдум. X плюс 6 болсо, демек 2x 36-дан 6-ны кемитсек 30, X'ти таба турган болсок 15. Балдар, FC, NC кесиндилеринин узундугу 15 сантиметрге барабар экен. Биринчи жооп туура жооп экен. Эгер кимиңер биринчи жоопту туура деген болсоңор, азаматсыңар. Эми бурчтарына карата түрлөрүн көрсөтөйүн. Эгерде 3 бурчтуктун баардык бурчтары тар бурч болушса, анда мындай 3 бурчтук тар бурчтуу 3 бурчтук деп аталат. Экинчиси тик бурчтуу 3 бурчтук. Силер буга чейин эле тааныш болдусуңар балдар. Эгерде 3 бурчтуктун бир бурчу тик болсо, анда ал тик бурчтуу 3 бурчтук деп аталат. Үчүнчүсү, мынакей, тик бурчтуу 3 бурчтуктун жактары башкача аталат. Эсиңерде барбы? Тик бурчка карама-каршы жаткан жагы гипотенуза деп аталат. Тик бурчка жанаша жаткан жактар катет деп аталат. 2 катети, 1 гипотенузасы бар. Эми кең бурчтуу 3 бурчтуктун эрежесин айтып өтөйүн. Эгерде 3 бурчтуктун бир бурчу кең болсо, анда ал кең бурчтуу 3 бурчтук деп аталат. Мынакей балдар, экранда мен силерге 3 бурчтуктун бурчтарына карата классификациясын көрсөтүп жатам. Тар бурчтуу 3 бурчтуктар кездешет, тик бурчтуу 3 бурчтуктар кездешет, кең бурчтуу 3 бурчтуктар кездешет. Эми балдар, каалаган 3 бурчтуктун ар бир жагы калган 2 жагынын суммасынан кичине. Мына ушул теориялык материалга көңүл бурулачы. Каалаган 3 бурчтуктун ар бир жагы калган 2 жагынын суммасынан кичине. Анда
айырмасы мисалы үчүн с жагы а менен б'нын суммасынан кичине, бирок алардын айырмасынан чоң. Б жагы а менен s'нын суммасынан кичине, бирок алардын айырмасынан чоң. Үчүнчүсү а жагы б менен s'нын суммасынан чоң, жана алардын айырмасынан кичине. Бул теорияда эмне айтылды? Каалагандай эле үч бурчтуктун бир жагы калган эки жагынын суммасынан кичине, алардын айырмасынан чоң экендигин билдирет. Эми ушуга карата бир тапшырма аткарып көрөлү. Кана балдар, берилген үч бурчтуктун жактары төмөнгүдөй болуусу мүмкүнбү? Төмөндөгүдөй болуусу мүмкүнбү деп атат. Кана ойлонуп туруп жооп берип көргүлөчү. Үч бурчтуктун жактарынын төмөндөгүдөй болуусу мүмкүнбү? 4, 3, 1, же 5, 3, 4, же 7, 3, 2, же 3, 0, 6 сантиметр болуусу мүмкүнбү? Силер анда туура деген жоопту белгилеген болсоңор, мен туура жообун көрсөтөйүн. 4-нчү жооп туура болмок эмес. Анткени үч бурчтук болуш үчүн бир жагы 0 сантиметр болушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан 4-нчү жооп боло албайт. Биринчи жоопту текшерейин. 4 менен 3-түн суммасы 1ден чоң. 4 менен 1-дин суммасы 3дөн чоң. 3 менен 1-дин суммасы 4кө барабар болуп калды. Кийинки учурду карайлы. 5 менен 3-түн суммасы 4дөн чоң. 5 менен 4-түн суммасы 3дөн чоң. 3 менен 4түкү 5ден чоң. Үчүнчү учурда 7 менен 3түкү 2ден чоң. 7 менен 2ники 3дөн чоң. 3 менен 2ники 7ден кичине. Мен жогорудагы айткан теориялык материал боюнча үч бурчтук болуш үчүн эки жагынын суммасы үчүнчүсүнөн чоң болуш керек эле. Демек анда бул теорияга биринчи жана үчүнчү жооптор канааттандырбай калды. Бирөө барабар болуп калды, бирөө кичине болуп калды. Анда туура жооп экинчи жооп. Үч бурчтуктун жактары 5, 3, 4 сантиметр болушу мүмкүн. Эми балдар, ушул жерде мынакей 5, 3, 4 болсо, бул силер көрүп тургандай тик бурчтуу үч бурчтук экен. Бул үч бурчтуктун башкача да аталышы бар. Египеттик үч бурчтук деп айтабыз. Эки катеттери 3 жана 4, гипотенузасы 5ке барабар болгон учур. Мындай үч бурчтук жашоодо кездешет. Бул дагы бир египеттик үч бурчтук деген ат менен бизге тааныш. Эми силерге үч бурчтукту көрсөтөйүн. Үч бурчтуктун чокусун көрүп турасыңар. С чокусунун карама каршы жагында жаткан жагы АБ 10 сантиметр экен. Ошонун тең ортосун белгилейинчи. Мынакей. Тең ортосун белгиледим. Ошону чокусу менен туташтыралы эми. Көрдүңөрбү? Бул сызык кандай аталат? Мынакей. СД сызыгы үч бурчтуктун медианасы деп аталат. Байкадыңарбы? Чокудан чыгып, ошол чокуга карама каршы жаткан жактын тең ортосун туташтырдым. Эми дагы бир сызыкты сызам. С чокусунан түшүрүлгөн перпендикуляр. Мынакей. Бул үч бурчтуктун С Е кесиндиси эмнеси деп аталат экен? Бийиктиги. Эми ушул С чокусунан чыккан, мына С бурчун көргүлөчү, канча градус экен? 72 градус экен. Ошонун тең ортосун белгилейин. 36 деген градусту белгилеп, ошону табайын. Мынакей. Туташтыра турган болсом, бул кесинди С М кесиндиси. Бул биссектриса деп аталат. Ушул үч сызык үч бурчтуктун негизги сызыктары болуп эсептелет. Кайталайм. Урматтуу окуучулар, мен экранда силерге бир эле чокудан чыккан үч сызыкты көрсөттүм. Биринчиси СД медиана, СЕ бийиктик, СМ биссектриса. Кайталайм. Бул үч бурчтуктун негизги сызыктары. Медиана деген үч бурчтуктун чокусунан чыгып, анын карама каршы жагынын тең ортосун туташтыруучу кесинди. Бийиктик деген ошол үч бурчтуктун чокусунан чыгып, карама каршы жагына түшүрүлгөн перпендикуляр. Биссектриса деген ошол үч бурчтуктун чокусунан чыгып, ошол бурчту тең экиге бөлгөн кесинди. Урматтуу окуучулар, демек мен бүгүнкү сабакта силерге үч бурчтуктун жактарына карата классификацияладым. Тең жактуу, түрдүү жактуу, тең капталдуу экендигин. Жана бурчтарына карата классификацияладым. Тар бурчтуу, тик бурчтуу жана кең бурчтуу үч бурчтуктар болоорун билдиңер. Ошондой эле үч бурчтуктун негизги сызыктары болуп медиана, биссектриса жана бийиктик деген сызыктары кездешээрин тааныштырдым. Ушул мен бүгүнкү үйрөткөн маалыматтарды пайдаланып, окуу китебиндеги тапшырмаларды аткарып, билимиңерди мындан ары да бекемдегенге аракет кылгыла. Кайрадан силер менен жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.